Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыс жакында жүргөн биздин мекендештер, баарыңыздарга салам. Азыркы учурда биз Бишкек шаарыбыздагы Чакан ишканага келдик. Мындайча айтканда, ушул биздин өзүбүздүн колубуздан, мекенибизден жасалган, мынакей Булгарыдан жасалган сумкалар десек болот, заманбап тилде айтсак болот, барсетка деп. Мынакей биздин эки ишкер жигиттерибиз. Ассаламу алейкум. Мынакей бул жигит Кубат деген жигит жана Семетей. Эки жоро жолдош. Ушул жерде Булгарыдан заманбап мындай дүйнөлүк стандартка жооп бере тургандай барсеткаларды, капчыктарды жасайт экен. Кубат, бул ишканаңардын ачылганынан, түзүлгөнүнө канча убакыт болду? Негизи 2017-тен бери иштеп атабыз мындай жасап. Үйрөнүп жасап баштаганбыз 2017-тен бери. Андан кийин деле ушул бияка келгенибизге 1,5 жыл болуп калды. Ушул жака келип мастерской кылып, дүкөн кылып сатып баштаганыбызга. Мурда дагы кичине башка ат менен белгилүү болчубуз, Нуви деп. Анан кийин кичине мындай түшүнүктүүрөөк болсун деп жаңы ат койдук, Бекем деп. Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде кадимкидей эле майнеси бар, анткени мында Булгарыдан болгондон кийин бул да Бекем бышык болот да. Ошого байланыштуу эле анан кичине атты өзгөрткөнгө мындай туура деп көрдүк да. Эң негизгиси багы өзүбүздүн мекенибизде Кыргызстанда жасалып аткандан кийин багы чет өлкөдөн алып келинип, же болбосо сатыкка коюлган нерселер эмес да, багы кол эмгек менен жасалган иш аракеттер жалаң. Ар бир сумка, ар бир барсетка жөндөгөндө эле жөнөкөй эле бир күн кетет. Анткени мындай даана эмгек кетет да бугач. Ар бир жагын чаптап, ар бир жагын ченеп кесип, кадимкидей эле кол менен жасалып мындай баалуу нерсе да, муну заводдон чыккан эле мындай кесип чаптап тигип салган нерсе эмес да булчу. Бир киши бир барсетка менен тиккенде жөн эле бир күн убакытсы кетет. Жан дүйнөңөр менен кыласыңар. Ошондо канча мындай даана акчасына, баасына татыган нерсе да. Бул биз кармап турган Булгары болсо керек. Бул эмненики? Пилдикү, крокодилдикү, уйдуку дегендейчи. Эмне тери? Мамонттуку. Мамонттуку. Уйдуку негизи эле мындай галантерия деп коет, ушундай жасаган нерселерди. Галантерия көбүнчө уйдун териси колдонулат, кадимки эле. Бул кактан иштелип келет? Иштелип мындай чыккан жери бул Орусиядан келген кожа бул. Таза. Кадимкидей эле Булгары. Таза Булгары. Кошумчасы жок. Бетиндеги сүрөт эле крокодилдин эле сүрөтү. Заводдо ошондой болуп жасалган. Кичине принттеп койсок. Ушулдан жасалган сумкалар барбы? Азыр даана ушул Булгарыдан жасалган мында барсеткалар бар да. Мында барсеткалар, майда портмоне, капчыктар бар. Негизи бизде бул теринин түрлөрү көп да, ар кандай. Мындай көргөзмө катары дагы да, даяр нерселер. Кээ бирөө келет, кармап көрсөкпү, кандай деп сапатын көргөнү келишет. Анан көрүп эле ошо бияктан кааласа биякта дайым болсо алып кетишет, же болбосо буйрутма берип, бул жактан өзүң каалагандай кылып жасатса болот. Негизи биздин деле модельдер мындай баары ойлоноштуруп жасалган. Ошо байланыштуу мындай эле келип алып кетип беришет. Ар бир кардардын табиитине жараша, каалоосуна жараша көңүлдөгүдөй, ойдогудай кылып бекем кылып жасап берет экенсиңер да. Эң негизгиси. Туура. Негизи клиенттин каалоосуна жараша да. Кааласа чоңдугу боюнча тандаса болот, өңү боюнча Булгарынын өңү кандай, сүрөтү кандай, керек болсо тигилген жибинин өңүнө чейин буйрутма берсе болот, каалабача. Фурнитура кандай сыдырма тагылат, мында кандай темирлер тагылат. Мунун баарын сүйлөшүп, мындай индивидуалдуу буйрутма деп коет. Ошого байланыштуу каалагандай кылса болот да. Атын да жаздырып алса болот. Ошондой эле бел курулар бар экен. Курулар азыр атайын бул дагы курга тураланган териден жасалган, катуу, калың, чоюлуп кетпеген. Чоюлуп кетпейт, катуураак тартсаң үзүлүп кетпейт. Үзүлүп кетпейт. Муну мен билбейм, машина сүйрөтсөм. Же бирөөнү сабасаң да болот да. Эми
басына токтолойлу, жасалгасына токтолойлу, четинен көрөйлү. Чындап эле мындай өзүңүздөр көргөндөй, урматтуу көрөрмандар, мынакей бардыгы каалагандай бар экен, сонун экен, керемет экен. Мына могул чыныгы күрөң түстөгү Булгариядан жасалган экен. Мына тигилиштерин байкаңыздар. Бир жеринде ашыкча жип көрүнбөйт. Бардыгы тигилиши дагы өз орду менен, кылдаттык менен. Катуу тартсаң жулунбайт. Дана бул колдо турган баасы 3000 сом да. 3000 сом. Бул атайын чөнтөктөр менен кошумча алдында аркасында ичинде өзүнчө чөнтөгү бар. Негизги биздин барсеткалардын, сумкалардын баасы 2600дөн 4000ге чейин да. Азыркы турган барсеткалардын баасы ушундай. 4000 сомдук кайсыл? 4000 сомдук мына бул биздин эң чоң мындай көп нерсе салам, көп чөнтөктүү керек деген кишилерге ылайыкталган да. Тиги чоң пачка акча сала тургандай чоң бизнесмендергеби? Мынакей, мына урматтуу достор, ичинде 3 бөлүк бар экен. Бул жагына салсаңыздар болот экен, бул жагына салсаңыздар болот. Ичи дагы булгар экен. Бардыгы өзүңүздөр көргөндөй. Мындай капчыктар деле бизде көбүнчө түрлөрү деле көп мунунчу. Азыр дана даяр болуп биякта турган ушул эле калды азыр. Ар кандай мындай айланма сыдырма, мындан чоңураак кичирээги өңү түсү боюнча несі тандоо көп. Инстаграмда баракчадан кирип карасаңар болот, аякта деле түрлөрү бар. Кээ бир биякта жок нерселердин. Бунун баасы канча ошондо? Наркы канча болуп калат? Мунун баасы 3500 сом. Мунуку 3500 сом. Булардын баасы эмнеге кээ бирөө таң калып жүрөт? Барсеткандай эле экен баасы депчи. Анткени бул кичинекей болгону менен буга эмгек көбүрөөк кетет да. Убакыт көбүрөөк кетет. Анткени майда бөлүктөр көп болгон үчүн эмгекти көбүрөөк талап кылат. Барсеткадан көп убакыт кетип калат да бунун жасашына. Анан ошого байланыштуу дагы баасы да кымбатыраак болот. Бунун өңү өчүп кетпейт. Өчүп кетпейт. Күнгө күйүп кетпейт. Сыйрылып кетпейт. Кол катуураак тийсе дагы. Мына эксперимент кылайлы. Колуң таят. Тырмагыңыз ийт экен чиркин. Мына урматтуу достор, бул жердеги турган эле көрүнүштөр. Анан дагы компактный бар экен бул жерде. Кичинекей, чакан, көлөмүнгө жараша көтөрчүдөй экен. Биздеги эң ылдыйкы баа ушул барсеткага 2600 сом. Жайка ушул жакшы кетип аткан барсетка ашыкча портмоне, телефон, ачкычка ылайыктап ушуну алып атышат да. Өңү да жакшы, көлөмү да жакшы. Капчыктарда. Негизги клатч деп коет, мындай чоңураак. Клатч анан портмонелер. Эң кичинекейлер. Төмөн баасынан баштап жогоркусун эле айтпойбу ошонун багы? Баасы, мисалы үчүн булар 1300дөн 1,5га чейин. Азыр булардын түрү аз бул жакта тургандар. Бул клатчтар болсо 2,5 сом. Мына урматтуу көрөрмандар, биздин каналдын катталуучулары, кимдер ким кааласаңыздар, буйрутма берсеңиздер, төмөн жакта телефон номерлары, бардык маалыматтар болот, ошол жактан көрсөңүздөр болот. Азыркы учурда эмне жасап жатасыңар? Азыр ушундай эле биякта турган барсетканын эле түрүн жасап атабыз. Мына мындай барсетканы эле ошо бул териден жасап атабыз да. Карасынан. Карасынан. Кесип азыр чөнтөктөрүн бөлүп жатабыз булардын. Сыртты көрүнүштөрүн жасап. Основаларын бүт бардыгын дайындап алабыз, мисалы. Булар ортолоруна кетет. Булар болсо жанагы асынгычтардын эле турган кулактар деп коебуз өзүбүз. Ат кое алабыз кээ бир мындай жалпак. Өзүңөргө ыңгайлуу болуп эле. Ушундай нерселердин бардыгын дайындап анан бардыгы бириктип бүткөндөн кийин анан основаларын жазып алып анан бириктиребиз да. Бириктирип бүт баарын тегип бүтүп анан жасайбыз. Азыр кол менен тиккен дагы өзүнчө бар да, дана кол менен отуруп алып тиккен. Антип да тексе болот, анан биз көбүнчө мындай эле машинка менен батыраак байланыштуу машинка менен атайын. Жиптеричи, жиптер бул Нейлон жиптер деп коет мында. Мындай беркиндей жиптен бул катуу да, кол менен үзүш кичине. Кармаса багы чычылып кетпейт, бир аз көтөргөнүн үзүлүп кетпейт. Атайын кожанкы булчу. Бекем жиптер да. Азырынча биз сапат жагында иштеп жатабыз. Биз өзүбүз интернет аркылуу үйрөнгөнбүз бул нерсенин баардыгын. Нөлдөн баштап биз эч кандай китептерден да окубастан, эч кандай эч нерсе албастан
бир видео обзорлор бар, ушул кожалар менен иштеген. Ошолорду көрө эле үйрөнүп, калган бардын практика жүзүндө үйрөнгөнбүз да. тигип отуруп эле. Азыр в основном негизгиси биз мындай сапат жагын үйрөнүп жатабыз да. Сапатты канчалык көтөрүп, же болбосо бизге канчалык түрдө бизде мындай талап кандай болот. Талап азырынча бизде кичине азыраак, эми өлкөбүз кичирээк болгондуктан жакын арада ошо аракет кылып жатабыз. СНГга интернет аркылуу сата алды. Же болбосо бир инвестициялар болуп калса, башка да Европанын бир сайттары бар, Amazon, eBay деген сыяктуу. Ошолор аркылуу сата ал деген ойлоо бар. Биздин чет мамлекетте жүргөн мекендештерибиз көп. Алар өтө патриот болушат. Анан мондай сумкага, мисалы, семетей, бул жерине болобу, же болбосо бул жерине болобу, бир Кыргызстан деп жазганга мүмкүнчүлүк болобу? Болот. Ошол көрбөдүк да. Жок, ошо айтып атпаймынбы, азырынча баса элекпиз. Бул мурда Nuvi болуп турганда ошо Nuvi деп басчубуз да. Бул Кыргызстандын бренди менен өзүбүздүн бренд сыяктуу болуп. Азырынча ошо бекемде жаза элекпиз, бекемде жазайбыз, ошонун астына же либо бул темирден жазалат. Азырынча ойлонуштуруп атабыз, алда каражатка байланыштуу болот. Же болбосо ичине өзүнчө кожадан кесип, ошол нерсеге анда кол менен басабыз, жакта аппараттар бар да, атайын даяр. Бүт бардыгы пресс менен басылып, анан ошол даяр нерсени эле тигип коебуз да ичине. Жок, наоборот, сыртына мындай эреге чоң кылып Кыргызстан деп жазсаң, бул биз үчүн да сыймык да, мындайчы. Бирок ал талапка жараша да. Кыргызстан ичинде аны менен сатсак болот, бирок сыртка чыгарарда ал нерсени мындай Кичинекей чаканыраак кылып, туура. Себеп дегенде андай бардыгына жага бербейт да ал нерсе. туура. Бирок мен ушундай сумка көтөргөндү каалайт элем да. Кыргызстан деген жазуусу менен, себеп дегенде багы чет жакка чыгабыз, ар жак бер жакка чыгабыз. Анан өзүбүздүн багы мекенибиздин аты турган болсо өтө керемет болот эле да. Жакында болот ал нерсе. Сөзсүз түрдө. Кудайым буйруса, урматтуу дос. Сапаттын үстүндө иштейбиз. Ошол нерсенин бардыгына жеткенден кийин бардыгы ошо Кыргызстан атынан чыгат. Бардыгы бекем экен да, мындайча айтканда. Бүт бар бекем. Атыбыз да Бекем. Анан эки жигитке мындай ата мекендик ишкана кылып ачуу акырындан кыбыр этип баштаган экенсиңер. Идея, инициатива кандайча келип калды дегендейчи? Идея азыр шаарда ушундай нерсе мындай жаңы болуп, кишилер кайра баягы эле Кытайдын дермантин сумкаларынан тажагандан кийин мындай дана натуралдуу булгарга жакындай башташты. Анан ошого байланыштуу азыр мындайча айтканда талап бар. Анан ошого жараша эле биз дагы кылып иштеп атабыз да. Урматтуу достор, андыктан кимде ким ушундай капчыкты кааласаңыздар, башка сумкаларды кааласаңыздар, анда сөзсүз түрдө төмөн жакта, бул жакта телефонго чалыңыздар, Instagram баракчасына кириңиздер. Каалооңуздарга жараша сапатты дагы ыңгайлаштырып берет. Алыс жакында болсо да буйрутмалардын бардыгын сиздин табитиңизге жараша кабыл алат экен. Андыктан бекем сиздер үчүн бекем капчык, сапаты дагы бекем, бардык жагынан кепилдик 100% бекем. Андыктан урматтуу достор, келиңиздер, ар бириңиздер өзүңүздөргө ылайыктуу ушундай барсеткаларды, капчыктарды алып кетиңиздер. Сиздердин кызматыңыздарда мен Токтомуш Жекшенбаев болдум. Ар дайым спорт мейкиндиги көрсөтүүсү Кыргызга пайдасы тийген керектүү иш аракеттердин бардыгын кыла бермекчибиз. Эмки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.